Бүгүн Талаш шаарындагы мектеп окуучуларынын арасында кичи футбол боюнча мелдеш өттү. Спорттук иш-чара Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясы тарабынан уюштурулган. Мелдеш дене тарбия жана спортту өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо жана өсүп келе жаткан муундун сергек жашоо образын калыптандыруу, ошондой эле алкоголдук ичимдиктерди, баңги жана башка зыяндуу заттарды колдонуу сыяктуу адаттарды жоюу максатында өткөрүлдү. Бүгүн биз шаардык ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен демөөрчүнүн колдоосу менен мектеп Талаш шаарында мектеп аралык окуучулардын кичи футболун уюштуруп жатабыз. Мунун максаты ушу жаш балдар окуучуларыбыздын бири-бирине таанып, достугун, ынтымагын бекемдөө максатында жана каникул учурунда өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүү максатында уюштуруп жатабыз. Мелдешке Талаш шаарындагы мектептерден командалар түзүлүп, жалпысынан 10 команда биринчи орун үчүн ат салышты. Өздөрү билим алган мектептин намысын коргоо үчүн келген спорт сүйүүчүлөр мыкты оюн көрсөтүштү. Лицей комплексинде окуйм, Талас облустук. Азыркы учурда ошо ГОВД тарабынан уюштурулган беттеш турнирге номер 2 мектеп менен биринчи оюнда беттешип жатабыз. Азыр биздин алдыга койгон максатыбыз чоң. Буюрса ошо командабыз, мектебибиздин командасы менен ошо келаткан республикалык мектеп лигасына да чыгабыз деген ойдобуз. Оюндар көп болот, достук товарищеский матчтар көп болот. Командабызда негизи 20дан ашык балабыз, бирок бул мини болгондуктан 10 бала эле келдик бүгүн. Талаш шаардык мэриясы өспүрүм балдарды спортко тартуу үчүн алгылыктуу иштерди жасап жатат. 2 жыл аралыгында иштебей калган секциялардын баарын кайра калыбына келтирип, спорт сүйүүчүлөрү машыкканга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Мындан тышкары демөөрчүлөрдүн колдоосу менен машыгуу залдары ачылып, жаштарды спортко тартуу иштери жүргүзүлүүдө. Республикалык футбол федерациясы бизге 7 миллион сомдук чоң бир футбольный покрытие берип атат. Ошо покрытиянын алдына ремонт кылып, биздин Борбордук Кутманалиев атындагы стадионго кышкы стадион кылсакпы деген жакшы планыбыз бар. Андан тышкары номер 6 мектептин базасында 1200 орундук мектеп куруп берейин деп атат. Орус Федерациясы менен биздин мамлекетибиз биргеликте. Ошол жерде бассейн 25 метр же 50 метрлик олимпийский жакшы бассейн курулат да турган болуп атат. Андан тышкары ошол эле мектептин стадионун заманбап олимпиадалык стандартта буюрса стадион курсакпы деген ойдо болуп атабыз. Бүгүн балдарды ынтымакка, достукка чакырган Мелдеште спорт аянтчасында мыкты оюн көрсөткөн командаларга кубок, медаль жана кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Гүлира Нурбулотова, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.